Башталгыч кесиптик лицейлерде айрым адистерди эми 2 жыл аралыгында окутуп чыгарууга шарт түзүлөт. Бул багытта кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү жогорку кеңеште 2-чи окууда каралды. Мыйзам долбооруна ылайык кесиптик билим берүүдөгү окуу программалары 3 жылдан 2 жылга кыскартылат. Профиль лицейлерде окуу мөөнөтү 3 жыл болчу. Азыр ошереке профиль лицейлерде жанагы рабочий профессияны ошереке адистикке алыш үчүн мөөнөтүн 2 жылда дагы бергенге деген өзгөртүү кирип атат. Баягы академический сааттарды мүмкүн кичине кыскартып, практический сабактарын көбөйтүп, ошол эле эсептен баягы оптимизация алып 3 жылдыкты спецификага жараша 2 жылдын ичинде мүмкүн болсо чукул арада чыгаралы деген эле багытта. Негизги маңызы ушул. Учурда Кыргызстанда 99 кесиптик лицейде 32 миңден ашык студент билим алат. Акыркы жылдары автослесар, айыл чарба фермери, тигүүчү адистигине ээ болууну каалагандар көп болууда дешет адистер. Эми аларды да кыска убакытта даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул балдар көбүнчө автослесарга аябай күчөп атат. Себеби шаарда техниканын көптүгүнө байланыштуу, сервистердин ачылып атканына байланыштуу. Айыл чарбанын устаты да фермер деп даярдайбыз. Биз квалификация беребиз. Ага тракторист, машинист, өсүмдүк өстүрүүчү, автомобиль айдоочу деген ушул кесиптерге азыр күчөп атат. Союз учурунда студенттин агымы көп. Эң алдыңкы кесиптик окуу жайлардын бири болгон номер 1 лицейде учурда болгону 500дөн ашык окуучу билим алат. Аларга 8 багыт боюнча кесип үйрөтүлөт. Окуу жайдын базасы эл аралык уюмдардын каржылоосунда жакшыртылганы менен мында келип окугандардын саны аз. Анан эми мындай кылып эме алганда бул окуу жай өтө чоң окуу жайлардын бири деп саналат. Анткени Союз маалында бул окуу жайда 1,5 миңге чейин окуучу экен. Андан бери эми көп жылдар өтүп кетти. Бул окуу жайда азыркы учурда деле мисалы үчүн ушул окуу жайга окуйм деп келген окуучулар бизде аябай көп. Өзү негизи азыр биздин планыбызда программисттерди кошолу деп атабыз. Анткени программисттер азыркы учурку заманбапка өтө көп керектүү болуп атат. Окуу жайларга деле керек болуп атат. Өкмөттөгү оптимизацияга ылайык кесиптик билим берүү агенттиги жоюлуп, билим берүү министрлигине кошулду. Лицейлерди каржылоо жана башкарууга алуу ушул министрлик аркылуу жүргүзүлөт. Соңку учурда кесиптик лицейлердин жерлери туш тарапка сатылып, имараттары туш келди берилип кеткени боюнча маселе депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Азыр мына бир эле мисалда Кызылкийский колледжде горный отраслга даярдаган ордуна швейный цех салып алган жерге штолдун ордуна мусорный яма кылып алышкан. Текшерип келиңиз. Мына берде имени Усеналиева горный университет турат. Эмне үчүн ступенчатый кылып мектептен баштап комплекс түрдө даярдабайсыңар? Полигондордун баарын тең ар кандай нерселерге колдонуп атса, территорияларына ар кандай бизнестерди кылып атса, үйлөрдү салып атса, анан каяктан иш алып барат? Лицейлерде студенттер 9-11 класстын базасында билим алышат. Бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик баары кесип алган соң жумуш менен камсыз болоору белгиленет. Алардын басымдуусу чет жактан жумуш издеп кеткен мигранттар болот. Башталгыч кесиптик билим берүү тармагына жылына бюджеттен 1,5 миллиард сомдой каражат бөлүнөт. Окуучулардын тамагына 46 миллион сому коротулат. Бирок акыркы учурларда лицейлердин имараттары эскирип четинен жараксыз абалга кириптер болуп бара жатканы байкалат. Мисалы номер 1 лицейдин да жатаканасы эскирип, спорт залы менен концерттик залы жараксыз абалга келүүдө. Ошондуктан адистер билим сапаты менен катар эски имараттарды сактап калуу керектигин белгилешет. Руслан Калматов, Шерзат Агембердиев, 7 канал.